Арыбаңыз кадырман теле көрүүчү, Регион телеканалы бүгүнкү таңкы көрсөтүүсүн улантат. Бүгүн бизде конокто өзгөчө айымдарга пайдалуу коногубуз. Анткени ар бир айым сулуу, жаш, ошол эле учурда бетинде бырышы аз болуусун каалайт. Мына ошондуктан биз бүгүн атайын бетке массаж жасап, табигый жол менен, башкача айтканда, инъекциясыз, ийне саюусуз бетибизди жашартуу үчүн айымдар үчүн кызмат кылып келе жаткан укалоочу массажист айым бүгүн бизде конокто. Алтынай Зайланова. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келиптирсиз. Рахмат. Саламатсыздарбы жана урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздерге рахмат. Ушинтип бизди чакырып, бизди ушинтип элдерге жеткиргениңиз үчүн рахмат. Жөн жерден чакырган жокпуз. Анткени ар бир айым, мен жогоруда айтып өткөндөй эле, жаш, сулуу, анан эң негизгиси бетинде бырыш аз болсун каалайт да. Анан буга чейин фейс массаж дейбиз, бетке жасалган массажды анчейин эле көп баягы популярдуу эмес болчу. Көбүнчө эле ошол беттеги, көздүн четиндеги, чекедеги бырыштарды кетирүү үчүн косметологго чуркап барып эле ийне сайдырып бырыштарды жазып алчу да. Анан массаж менен баягы бырыштарды кетирүү деген жок болчу. Азыр деле бири ишенсе, бири ишенбейт да. Чындап эле ушул бетке массаж жасоо менен, укалоо жасоо менен беттеги бырыштардан арыла алабызбы? Ооба, сөзсүз арыла алабыз болот. Анткени бул укалоо жолу биз колубуз мындай эч кандай уколсуз, эч кандай ийнесиз, биз колубуз менен гана жасагандыктан бул жыйынтыгы обязательно мындайча айтканда көрүүгө болот да. 1-2 процедурадан эле көрүүгө болот. 1-2 процедурада демек бырыштар жазылып баштайт экен. Ооба, жазылып. Эми бетке массаждын дагы түрү бар болуш керек. Кандай түрлөрү бар? Бетке массаждын түрлөрү японский массаж, лимфодренажный массаж жана ошондой эле скульптурный массаж болуп эсептелинет да. Айырмачылыгы кандай? Ар бир массажды бир аз бул мындай массаж деп айтып берсеңиз жакшы болгон атат да. Массаждын айырмачылыгы биринчи денеге жасалат. Анткени сразу бетке жасалганда бизге жакшы таасир бербейт. Туура эмес массаж болуп эсептелинет да, ал массажчы. Биз биринчиден денеге жасайбыз. Денеден соң денелердеги хондроз, холкаларды, ал жактагы жанагындай спазм болуп калган кандар бар, уюп калган кандарды ойготуп, аларды иштетип, андан соң бизге бетибиз өзү берет, таштап берет, андан соң анан бетибиз жасалат да. Ошондуктан бет массаж болуп эсептелинет. Ошондуктан бизге жыйынтыгы жана бырыштын жазылуусуна алып келет да. Демек, эгерде биз бетибизге массаж жасаткан болсок, укалоочу бетибизден баштаса туура эмес массаж жасалат деп билишибиз керек экен. Эң биринчи кезекте мойнубузду, далыбызды, ошол жакта көйгөйлөрдү чечип, андан соң анан бет жүзүнө өтөбүз да. Анан ошондо беттеги ар бир каналдар аркылуу шишиктерди, сууларды чыгарып салабы? Иштеп чыгып, ооба. Шлактарды, ал жактагы лимфаларды, шишиктерди, мындайча айтканда, ошолордун баары массаж аркылуу чыгат да. Майда бырыштар, терең бырыштар. Анан бырыш эле эмес, ошо шишиктер дагы чыгат деп атасың. Кээде баягы көзүңдүн үстү шишип калат го. Демек, массаждан кийин көздүн үстүндөгү шишик кетип, анан көз мындай ачылып калат. Ачылат, ооба. Тери ар кандай түргө бөлүнөт да, биздики ошон жумшак тер, катуу, ошондуктан мындай жумшак терлер батчөт да биздечи. Анда мындайча айтканда бир 25-30тан баштап уже көзүбүздүн үстү түшүп баштайт. Ошондо деген биз укалоо жолу менен, массаж менен ошол терини көтөргөнгө жакшы жардам берет да, массаж менен. Негизи шишик сууну аз ичкенден да болот, тамак аштан дагы аябай роль ойнойт да. Мындайча айтканда, жер жемишти көп жеп, камыр, ун азыктарын азыраак жеп, андан мындай сууну көбүрөөк ичкенде шишиктер азайып, анан массаж алганда ошондо эффективдүү жардам болот да. Негизи ар бир адам бир күндө 3 литрден суу ичип турусу зарыл да. Азыркы эмеге биздин климатка, биздин Кыргызстандагы аба ырайына 3 литрден кем эмес суу ичип туруу зарыл. Демек, мен кээ бир айымдардан угуп калгам да, мисалы сууну көп ичкенден баягы беттерим шишип атат деп
тескерисинче сууну аз ичет. Жок, аз ич керек. Шишит экен, Жок, ооба, аз ичкенден шишит да негизи. Сууну дагы бир эле мынтип ичип алып жатпаш керек да. Аны деген эртең менен өздөрүнүн саат убактысы болот. Ошондо убакыт сааттары менен мындай бөлүп ичүү зарыл да, сууну дагычы. Сууну туура ичиш керек. Сууну дагы туура ичүү зарыл. Биз чындыгында сиз айткандай кээде түндө ичип туруп, суу ичип туруп жатып алабыз, чаңкадым суу зарыл. Андай жасабаш керек да. Жатаардан алдын 1 саат, 1 жарым ушундай алдын ала ичүү зарыл да. Негизи чекеге, көзүнүн айланасына, көзүнүн астына эмне үчүн батпырыш түшөт? Бизде негизи биринчиден бул көздүн айланасына түшөт да, эң биринчиден, андан соң чекебизге түшүп баштайт. Бул деген 25-тен өйдө түшүп баштайт. Бул деген картаюу процести уже алып келет да, бизге 25-тен кийин түшкөндүктөн кургак беттен түшүп баштайт. Тери аябай кургак болсо ошондон бат түшөт. Андан мындайча айтканда бетибизге кам көрбөгөндүктөн түшүп баштайт да. Күнүгө негизи ар бир айым күнүгө өзүнө 15-20 мүнөт убакыт бөлүү зарыл да. Сама массаж жасаш керек. Сөзсүз түрдө өзүнө сама массаж жасап, андан соң уходовый косметикаларды колдонуп, бет жүзүнө уход жасаш керек да. Сама массаж деп калдыңыз ба? Өзүңө массаж жасап туруш керек. Анан үйдө колдонгон эле кремдерди сүртүп колдонуу менен эле массаж жасашыбыз керек. Ооба, кремдерди колдонсо болот, кремдерди да колдонсо болот. Андан соң аптекадан эле кокосовый, миндальный ошондой майларды алып колдонсо да болот да. Күн сайын массаж жасап туруш керек бетке. Ооба, күнүгө массаж жасап туруш зарыл. Баягы оңой, анан зыяны жок, бетибизге терс таасирин бербей турган массаждардан бирөөкөсүн көрсөтүп бересизби? Макул, көрсөтүп берем. Күнү менен эртең менен жасайбызбы, кечинде жасайбызбы, канча жолу жасаш керек? Негизи эртең менен турганда биздин көз жүзүбүздүн асты, анан үстүлөрү шишип калат да. Ошондуктан эртең менен турганда бетибизди таза жууп, муашка менен жууп туруп, андан соң майданбы или же болбосо кремден деле сүртүп жасаса болот да. Азыр мен сиздерге көздүн техникасын көрсөтүп берейин. Биринчи биздин көзүбүзгө түшкөндүктөн монтип эки жагын тартасыздар. Эме мененчи, эки кол менен тартып туруп өйдөгө бир кол менен кармап, көтөрүп туруп, бир кол менен кармап көтөрүп туруп, экинчи кол менен 10 жолу айланат, 10 жолу. 10 жолу айланат. И сыртынан, ичинен 10 жолу, сыртынан 10 жолу, ичке карай 10 жолу айланат. Андан соң бул жакты мындай эки жагына, колдун эки жагын тартып туруп, четине жазабыз. Катуу эле тартыш керек. Катуу жасап туруп эле чет жагынан тартып, эки жагынан андан соң мынтип жазып туруп, анан мынтип как мындайча айтканда фиксация кылып коебуз да, мынтип туруп, анан эки жагынан мындай тартып туруп, анан өйдөгө тартабыз да. Катуу эле жасай беребиз. Ооба, эч кандай зыяны жок, эч кандай эмеси жок. Катуу тартып эле жасай бересиз. Ушуну күнүгө эртең менен турганда 10 мүнөт, 15 мүнөт күнүгө жасай берсек, көзүбүздүн айланасына шишиксиз жана бырышсыз, мындай үстү да түшпөй, мындай чоң бакырайган көзгө айланат да. Анан негизи ошол сизден бетке укабы жасоонун техникаларын үйрөнүп алып жасап, анан Алтынай сен айткан нерселерди жасап, бетимдеги буручтарым кетип калды же көзүм айланасына буручтар кетип калды деген айымдар барбы? Ооба, өтө көп андай айымдар, аябай көп. Мага көпчүлүк айтышат, сен айткан эмелерди, көнүгүүлөрдү күнүгө жасап, мен жеңил болуп калдым. Мен бырышым бир аз кетти. Даже мындайча айтканда бул массаж бетти да тунартат да, агартат, тунартат. Анан ар бир массаж жасаган сайын бетибиздин өңү алмашып турат да. Анткени биздин бетибиз күнүгө табияттан, Аллах Таалам берген табияттан бетибиз иштеп турат да, клеткалар жүгүрүп турат. Массаж аркылуу ушу эмелерибиз, тондорубуз алмашып, агарып, тартылып, мындайча айтканда овальный лицага алып келет да. Негизи айымдардын бети кандай десем, мындай эч кандай лишний, мындайча айтканда ийги дагы түз, лица эмелери, жаактары, сөөктөрү мындай билинип турган ошондой айым болуусу зарыл да. Мындай айым болуп айырмаланып турабыз да.
бул жагыбыз толо моундай холка деп коет го, холка. Анан бетибиз былтыйып, көзү шишип турса, анда ал айым өзүнө кам көрбөйт да, мындайча айткандачы. Ошондо күнүгө 10 мүнөт, 15 мүнөт эринбей жашап турусу зарыл. Же болбосо эринип мен жасагым келбейт, или колум ооруп калат, или убактым жок, балдарым кичинекей деген айымдарга мен кеңешим мындай, ар бир айда барып турусу зарыл да, массаждаргачы. Ар бир айда бир жолу барып турусу зарыл. Мисалы, курс бүтөт да, 25тен ары кандай мынтип бөлүнүп кетет да, 5 курс. Ар бир айымдын абалына жараша да 5 курс, 8, 10 болуп бөлүнөт. Ошол курстар бүткөндөн соң ар бир айым алып турусу зарыл да, массаж денебизге и бетибизге дагы. Демек бетке массаж алуу менен биз остеохондроздун алдын алат экенбиз, э? Ооба, ушундой. Баягы холка деген артыбызга туз уюп калат. Туз уюп чоң болуп чыгып калат да, мисалы. Анан холка болуп калгандан кийин туз уюп калганда аны кээде жана сордуруп алышат, операция жасатышат, ага жеткирбей эле күн сайын жасап турушубуз керек экен массаждарды. Өзүбүз үйдөн эме кылып жасасак болот. Атайын көнүгүүлөрдү берем мен өзүм. Атайын денеге көнүгүүлөрдү берем. Өздөрү да болушунча колдор жетишинче укалашып, көнүгүүнү жасап, андан соң баш жасалат сөзсүз түрдө. Өздөрү баштарын жасап, андан бет жүзүн жасалат да. Бет жүз жасалат. Бетке буруч түшпөш үчүн, бетибиз таза тынык болуш үчүн башка дагы массаж жасаш керек. Албетте, сөзсүз түрдө. Анткени биздин бетибиз бул жерден бүтпөйт да. Терибиз, мындай каркасный башыбыздын арты ошол жагынан бүтөт да. Ошондуктан сөзсүз түрдө далыны, моюнду, бет башты жасап туруп, андан соң бет жүзүн өтөбүз да, ошондо бет тартылат. Анан негизи косметологдор айтып калат да эме деп, аялдын бети мойнунан башталат деп. Моюнга дагы туура. Кам көрүшү зарыл. Ооба. Экинчилекти кетирсек болот. Ооба. Анан негизи сизге айымдар кандай көйгөй менен көп келишет? Көңчөңдө азыркы тапта мага холка менен көп келишет. Аябай холка, анткени көп олтуруп иштешет, көп саат олтуруп иштегендиктен, үйдө көп олтургандыктан, же болбосо кыймыл аз. Азыркы айымдарда аябай кыймыл аз да, ошондуктан холка болуп, толуп, ушу холкадан көйгөйлөр аябай көп да. Демек биз сиз айткандай бетибизге бат буруч түшүп кеткен болсо, кээде мындай тез аранын ичинде эле кээде бетине буруч түшүп кетет го, өзүң байкай аласың. Ошол учурда демек бизде ошол далыбызда туз, же болбосо кыймыл аз дегендиктен да. Ошондун белгиси болот да. Далыбызда осанкабызда туура кармабайбыз биз, бүкүрөйүп олтуруп, ошондуктан ошол бетибизге берет да, сөзсүз берет ал. Далыбызды дайыма туура түз кармап олтурганга аракет жасашыбыз керек. Осанканы дайыма түз кармоого аракет жасашыбыз керек экен, ошондо буруч азыраак түшөт экен. Ооба. Түшсө дагы кеч түшөт. Кээ бир беттерге сиз айткандай кургак беттерге мисалы бат буруч түшөт. Ооба. Суу жетпейт. Суу мындай кам көрүү, уход жасаш керек да. Бетине нымдаштыруучу кремдерди коюп, күндө эртең менен кечинде ушуну жасап туруу зарыл. Анан жаш өтүп баштаганда эриндердин четтерине дагы буруч түшүп, сызык болуп кетет да. Аны дагы кетирсе болобу? Ооба, сөзсүз түрдө кетирсе болот. Ага дагы өзүнчө массаж бар. Ал бет массажы жасалып жатканда, ал техникалар сөзсүз түрдө жасалат. Букалный массаж деп коет. Сөз эмезге, именно ошо оозторубузга, эмебизге, терилерибизге жасалат да. Насо көпкү деп коет, жагыбызчы ушул жак түшүп бара жатканда, ошо букалный массаж аябай сонун жардам берет да. Катуу жасалат, бирок результаты сонун. Катуу жасалган менен бирок бетке травма бербейт. Жок, эч кандай травма бербейт. Биз именно ошо түшүп калган булчуңдарга, мындайча айтканда, биз спорт залга барабыз го, залга барган сыяктуу эле да, биздин бетибиз деле. Залга барганда денебиз чыңалып, катуу болуп, мындай упругий болуп калат го. Ошондой эле биздин бетибизге дагы массаж жасалат, спорт катары жасалат да. Букальный массаж деген колдо жасалбайт демек. Колдо жасалат, перчатка кийип, колубуз менен жасайбыз аны.
Япон массажы кандай болот? Японский массаж дагы колдо жасалат. Бизде бүт эмелер май менен эле колдо жасалат, бүт баары. Кандай беттерге май баягы аллергия берет же болбосо майды ошо мен үйдөн өзүм жасай турган болсом кантип тандап алам, кантип билишим керек, аллергия берет бербейт экенин? Бизде өзүбүз атайын мындай профессиональный эмеси менен код печаты менен алабыз. Именно бул бетибизге да жүзүбүзгө арналган масло, май, ошону алып колдонуп иштетебиз да өзүбүзгө. Эмеден аптекадан мисалы мен өзүм айтам, мен өзүм ар эме кожаны көрүшүм керек, ошону көрүп, андан соң же болбосо сүрөт аркылуу телефондон жиберсе, анын кожасын карап, байкап, ошол мен ошол аркылуу эме кылам да, өзүм миндалный, какаосовый же болбосо ар кандай майларды, кремдерди өзүм эме сунуштайм, ошону алышат. Бетке массаж жасаганда, укалоо жасаганда керектелүүчү майды бетибиздин терисине карап тандап алышыбыз керек. Ооба, сөзсүз. Кургак майлуу же сезгичтери болот. Сезгич. Анан эми жаш өткөндө бет агып түшүп калат го. Анан буга дагы өзүнчө массаж жасалабы же ошол жалпы эле сиз жасаган массаж дагы тиешелүү деген? Бул негизи бетке 20 мүнөт массаж жасалат да. 20 мүнөттөн ашык жасалбайт, болбойт. Анткени бул уже көп убакыт болуп кетет да. 20 мүнөт жасалат. 20 мүнөттүн ичинде ошо көз, бетибиздин салбырап түшүп калганына, оозубузга баарына жасалып бүтөт да. Ошол убакыттын ичинде баары жасалат. Анан мен көп сезип калам, машина айдаган айымдарда, мырзаларда кездешет да, баягы терезесин айнегин ачып айдаган үчүн такай оң рулдуу машина болсо жалаң бир жак бети, сол рулдуу машина болсо жалаң бир жак бети баягы айнек терезени ачып айдаган үчүн шамал тийип ошол жак бети сезгич болуп, же кээ бирлерге бети эч нерсе сезбей калат, бети муктап аткандай болот, же кээ бирлердики мындай невроз дейби, мындай кыймылдап турат го, ошондойлор дагы массажга барса болобу? Ооба, сөзсүз болот. Бул анткени ошо шамал көп тийип калат да, ошол сквозняк деп коет, мындайча айтканда, шамал көп тийгендиктен ал бет биз аябай сезимтал да, биздин колубузга караганда бетибиз аябай сезимтал. Ошондо көп шамал тийип, бир жактан эме кылып олтурганда бетибиз мындайча айтканда мындай чоңоюп, салбырайт да, анан сезими жок болуп калат. Ошол сезими жок бетке сөзсүз түрдө массаж аркылуу өзүнүн калыбына келтирсе болот. Сизге барабы мындай айымдар? Ооба, аябай көп келет. Мындайча айтканда, ошондой сиз айткан абалда дагы келет. Биздин негизи бизде 80-90% биздин мээбиз башкарат да. Ошо нервтен ооруп, ойлонуп, мындайча айтканда нервибиз мындай көп ойлонгон убакта дагы бетибиз асимметрия болуп калат да, мындайча айтканда кыйшык болуп калат. Ошол убакта мага келет, мага толтура айымдар келип, беттери түздөлүп, сүйүнүп, кубанычтарын бөлүшүп, мага ыраазы болуп келип кеткен айымдар өтө көп да. Демек ошол шамалдан мен айткандай бети сезгич болуп же сезбей калбай бет кыйшыйып да калат. Сөзсүз түрдө. Ооба. Башында ошентип салбырайт. Салбырагандан кийин агып түшөт, түшүп баштайт. Түшкөндө уже бир бети өйдө, бир бети ылдый болуп калат да. Ошондон массаж аркылуу ошол агып салбырап мындай түшүп калган бетке көп эме берип жасайбыз да. Уколоо түрүн көп убакыттын бөлүп ошол жакка көбүрөөк эме кылып басым жасап массаж жасайбыз. Анан эми мага айтып коесузбу, бетке биз үйдөн крем сүрткөндө да кандай туура коюшубуз керек? Мен байкап калам, кээ бир айымдар мынтип массажный линия менен сүртөт, кээ бир айымдар момунтип эле кол менен тегерете берет да. Кимиси туура өзү бетке кремди сүйкөп сүртүп колдонушубуз керек? Негизи биздин бетибиз мындай эме болгондуктан, мурдун күскүдөн карап, эки четине коюп туруп, мурдун ортосунан өйдөгө карап сүртүш керек да. Сөзсүз түрдө жууганда дагы, крем сүрткөндө дагы, ар бир май сүртсө дагы жасап жатканда сөзсүз түрдө мондай өйдөгө карап сүртүшүбүз керек. Башында бул жагыбызды, андан соң бул жагыбыздан өйдөгө карап, и чекебизди дагы мынтип массажный линия менен жасашыбыз керек да. Кремди ошондой коюу зарыл негизи.
ошондо эч качан бетти мынтип ылдый карап мынтип жишип жууп же болбосо кремди мындай кылып андай кылып сүртпөш керек да. Только өйдө мен карап. кээ бир айымдардан байкап калам, бетине кремди коюп туруп эле тегеректете эле колун тегеректете берет. Анан демек массаж сызыктары менен линиямен, массажный линиямен. массажный линия менен жасаганда ошол крем бетибизге чындап эле иштеп берет экен. Мисалы ар бир кремдин иштөө функциясы болот да. Ошондо гана иштейт. Жөн эле сүртсөк демек бизге бетибизге жардам бербейт экен. Ооба. Анан крем коюп жатканыңызда дагы мындай бат эле мынтип эле сүртүп койбой, мындай ошону терең мындай этибизге сиңиртишибиз керек да. Жай эме менен өйдө каратып, сиңиртип, мындай жок дегенде бир 5 мүнөт убакыт бөлсөк дагы терибизге жакшы сиңип жардамын берет да. Беттин териси назик келет да, жумшак келет. Кечке крем сүрткөндө кол менен ары бери кыймылдатпашың керек дегендер да бар да. Демек колубузду бетибизге тийгизүүдөн коркпой эле, кооптонбой эле канчалык көп тийгизсек жакшы го. Биз мисалы коркуп акырын койгондор да бар да бетинечи, бетин аяп дегендей. Ооба, ошондой айымдар да бар. Жок, эч кандай коркпошубуз керек. Анткени биздин колку боюбузду, денебизди, башыбызды бүт көтөрүп жүргөндүктөн бетибиз эч кандай мындай эме болуп калбайт да, жабыр тартып калбайт. Сөзсүз түрдө жок дегенде 5-10 мүнөт эме күзгүгө каранып, сөзсүз түрдө монтип акырын массажный жасап, ошентип коюу зарыл да. Анан мынтип койгондо эле, жай коюп койгондо ал бет ошол бойдон эле тура берет да, эч кандай жабыр тартпайт. Канчалык катуу жасап, канчалык катуу мынтип ичине терең сиңирткенде ошончолук бизге өзүбүзгө жакшы да, ошончолук жакшы жардамын берет. Беттеги кан айлануу жакшырат экен демек. Сөзсүз түрдө, сөзсүз. Анан эми ошол мен сизге бетиндеги буручтарды кетирүү үчүн массажга жазылсам, бетиндеги массажды канча күнгө чейин барышым керек болот? Мисалы, сиз айткандай чекемдеги буручтарды кетирүү үчүн мен сизге жазылсам да канча күндөн канча күнгө чейин массаж алам? Сиз мисалы азыр мага сиздин эмеңизди көрүп эле мен айта кетейин. Жүзүңүздө 7 жолу келсеңиз болот. Бир жумада черезден эс алып, мындай бир күн алып, бир күн массаж алып 7 жолу келсеңиз болот да. Анан ошондо 7 жолу барганда менин чекемдеги буручтар жоголот, чындап эле. Ийне сайбай эле, инъекциясыз эле. Ооба. Кол аркылуу эле, массаж аркылуу эле ошол буручтардан арыласыз. Анан ал канча убакытка чейин жетет? Мисалы, массаж алгандан кийин бетиңдеги буруч канча убакытка чейин жок болуп турат дегеним да. Ал таасири дайыма жүрө берет, ошондой болуп, ошол калыпты кармап туруш үчүн сиз деген азыр 1 айда 2 жолу келип туруу зарыл да. Айдын башында, андан соң аягында келип турушуңуз керек. Ошол эмени күчөйүп кетпеш үчүн, буручтарды кармап туруш үчүн сиз 1 айда 2 жолу алып туруу зарыл. Анан сизге барган ар бир айымга үйдөн кандай көнүгүүлөрдү жасаш керек, эмне кылыш керек, кандай крем сүртүш керек, бетти кантип баягы буручтарды алдын алса болот, же сиз айткандай тактарды дагы кетирет дедиңиз го, эми массаж жасоо менен беттеги буруч эле эмес, тактарды дагы кетирип салса болот дедиңиз. Анан кеп кеңешиңизди берип, үйдөн сөзсүз ушуну жаса деп көрсөтүп бересизби? Ооба, мен айтамын ар бир айымга, бирок алар кайра келишет, мен сиздикин жасабай эле сизге эле келдим деп келишет да. Мындай эринишет да көп айымдарчы. Кайра айтам, эмнеге эринесиз, өзүңүздүн ден соолугуңуздан, өзүңүздүн сулуулугуңуздан деп көп айтам. Бирок сөзсүз түрдө ар бир айымга мындай өзүңүз жасап туруңуз, өзүңүзгө кам көрүңүз деп көп кеңештеримди айтып турам. Демек биз айымдар бетибизге керек болсо үйдөн отуруп массаж жасаганда дагы эринет экенбиз. Оңойна качырып бара турбайбызбы? Анан эми ошол бетинде төрөттөн калган так же болбосо күндөн түшкөн кандай тактын түрү болсо дагы, анан бырыш, бети тунук болбой жатса, бетине тоналка койсо сиңбей жатса,
сизге барса болот. Ооба, сөзсүз түрдө. Ушул көйгөйлөрдөн арылса болот да. Биз май менен ал жактан пилинг бар, омуашка бар, ошолордун баарын жууп, андан соң бетибизди таза кылып, андан соң майдан сүртүп массаж жасайбыз да. Андан кийин массаж бүткөндөн кийин дагы сөзсүз түрдө маскаларды коебуз. Анан дагы барлар бетке биз пилинг коебуз. Пилингден коюп, анан массаж жасаганда эмес жыйынтыгы эффекти жакшы болот. Демек, төрөттөн калган пигменттик такты кетирсе болот экен. Анткени мен айымдардан көп угам, эмне гана кылбадым, кандай гана косметолог барган жокмун, кандай гана кымбат кремдерди алган жокмун, бетиме жардам берген жок, бетимдеги так кеткен жок дейт да. Анан сизге барып тактары кетип калгандар барбы негизи массаж менен? Ооба, бети тунарып, агарып, анан өңү алмашып, бетинин өңү алмашып агаргандар аябай көп. Бирок тилекке каршы алар мындай чыгуусун мен тартып мындай мындай эме кылабыз да, сүрөткө чыгысын каалашпайт да. Анан мындайча айтканда экран артында болот да ал нерселерчи. Эми ушу биздин бетибизде көйгөй болуп атсат, көпчүлүк айымдарда төрөттөн так калат кош бойлуу мезгилде. Төрөттөн калган так болсо же болбосо күндөн түшкөн так болсо, бетибизге бырыш түшүп атса, чекебизге, көзүбүздүн айланасына, же бетибиз таза тунук болбой жатса, кургап атса, мына кыш келгенде кээ бир айымдардын бети кургап түлөп баштайт, сыйрылып баштайт, крем сүртсө сиңбей баштайт, майлуу беттерге ар кандай угри, жаралар чыгып баштайт, Мына ушундай көйгөйлөр болсо, акне деп коебуз, сизге барсак болот экен. Анан кайсыл жактан табабыз? Ошол жөнүндө айтып берип коюңуз. Каяктан издейбиз сизди? Социалдык тармактардан эмнеде издейбиз? Зайланова массаж десеңиздер эле чыгат. Биздин аккаунтубуз, биздин адресибиз Восток 5, Чүй 32Б-да турабыз. Ошол жакта салондо иштейбиз, кызмат кылабыз. Ыраазычылык билдирем сизге. Айымдардын бетин таза тунук кылып, анан ар бир айымды мындай бактылуу көз ирмемдерге чөмүлтүп, алардын баягы сүйүнүп кубануусуна, мындай бетиндеги көйгөйлөрдөн арылуусуна өзүңүздүн салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Атайын таңкы убактыңызды бөлүп бизге келип бергендигиңизге ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүн бизде конокто айымдардын бетин инъекциясыз, башкача айтканда ийне сайбай, беттеги тактарды, бырыштарды кетирип, ошол эле учурда бетиңизге ар кандай жаралар чыгып жаткан болсо, биз баягы айымдар пост-акне, акне деп коебуз, кыргызча айтканда жаранын түрү да, бетке чыккан жаранын түрү. Бетиңизге ар кандай жара чыгып атса, же болбосо бетиңизде кандайдыр бир көйгөй болсо, кургап атса, майлуу болуп атса, демек сөзсүз түрдө бетиңизге массаж жасатсаңыз болот экен. Бүгүн бизде Алтынай деген айымыбыз атайын ушул айымдарга кеп кеңешин берип кетти. Биз болсо бүгүнкү көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз, урматтуу телекөрүүчү. Кийинки эфирлерден кайрадан мына ушундай пайдалуу эфирде сиздер менен маектешип баарлашканча сак саламатта аман эсен туруңуздар.